Жаңылыктардын түрмөгү менен мен Назика Атамбекова 11 каналынын студиясында кушубак кечиңиздер менен. Өткөн шайлоодо 3000ден ашуун шайлоочуну аппарат тааныбай койду. Каттоо кызматынын башчысы муну операторлордун тажрыйбасынын жоктугу менен байланыштырат. Бул маалда Казакстан Кыргызстан менен чектешкен чек араларын жабууда, ал эми дагы бир коңшубуз Тажикстан болсо электр энергияны үнөмдөөгө аргасыз болууда. Эмомали Рахмон жарыкты коопсуз коротпоо керектигин билдирип, кыштын маалында чектөөлөрдү киргизди. Кененирээк баяндайлы. Ол өткөн шайлоонун жүрүшүндөгү кемчиликтер тууралуу 11 декабрда болгон жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жана референдумга 3,5 миңден ашык адамдын манжасын идентификациялык система тааныбай койгон. Бул тууралуу каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев журналисттерге билдирди. Ошондой эле операторлордун тажрыйбасындагы да система шайлоочуларды тааныбай койду. Резервдик комплект ар бир региондорго шайлоо участкаларына жакыныраак жерге кандайдыр узлу болсо тактоо үчүн жайгаштырылган. Анын ичинен Кыргызстан боюнча 10 комплект башкача серверлер керектелди шайлоо күнү. Бул 4 эсе өткөндөгү парламенттик шайлоого караганда аз болду. Өткөн парламент шайлоодо 40ка жакын комплектини алмаштырып которуп бергенбиз. Мындан сырткары Сарпашев бул өнөктүккө операторлорду партиялар сатып алуу аракеттери болгон. Шайлоо жана референдумда добуш берүүчүлөрдүн мамлекеттик каттоо кызматынын 9000 оператору тейлеген. Ал эми республика боюнча 2381 шайлоо участогу иштеп, техникалык жактан көзөмөлдөө үчүн 500 кызматкер иш алып барган дейт. Техникалык сбой деген биз терминди колдонуп атабыз, бирок техникалык сбой эмес, көп учурларда биз анализ кылып атабыз. Операторлордун даярдыгы деңгээли ар башка болот экен. Өзүңүздөр да билесиздер, шайлоо участкаларында бир класстында окуучу 30 бала окуса, аны сөзсүз түрдө 5-өө отличник болот, 15-и жакшы окуган балдар болот. Анан дагы бир 10 чактысы начар, 3-4 аралаш окуйт. Анан 3-4-өсү таптакыр эчтеке түшүнбөгөн адамдар болот. Ошондуктан биздин дагы система ушундай көрсөткүчтү көрсөттү да. Бул арада акыйкатчы Кубат Оторбаев институту 11 декабрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана баш мыйзамды өзгөртүү референдуму боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен өкмөткө сунуш жөнөттү. БШКга берилген сунушта аймактык шайлоо комиссия мүчөлөрүн өз милдетин так аткарууга окутуу, тизме менен иштөөнү жана шайлоо тилкесин уюштуруудагы мыйзам нормаларын үйрөтүү маселеси коюлган. Башка кабарлардан Казакстан тараптын демилгеси менен электр станцияларындагы оңдоо иштерине байланыштуу кыргыз-казак мамлекеттик чек арасы жабылат. Мамлекеттик чек ара кызматынын берген маалыматына караганда айрым көзөмөл өткөрүү пункттары убактылуу иштебейт. Ага ылайык 13 декабрда саат 11:30да жабылган аукат өткөрмө бекет Кең Булуң унаа жолу 2 саатка жабылат. Ошондо 14 декабрда Кордаяк жол унаа жолу көзөмөл өткөрүү пункту 2 саатка иштебейт. Бул арада Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мунун акыркы сааттардагы Сириянын Алеппо шаарында жайкын тургундарга карата жырткычтык болуп жатат деген кабарларга кабатырлануусун билдирди. Мындан бир нече саат алдын буунун Сирия боюнча атайын өкүлү кеңешчиси Ян Эгелан өзүнүн Твиттер барагында Алепподагы көтөрүүчүлөргө карата жасалган кылмыштар боюнча жоопкерчилик Орусия жана Сириялык өкмөттүн мойнунда деп жазган. Анткени менен батыш өлкөлөрүнүн жайкын тургундар каза таап жатат деген билдирүүлөрүн орус тарап дагы четке кагып келүүдө. Сирия армиясы Шейх Саид кварталына кирди. Муну менен Башар Асадтын күчтөрү шаардын 90%-ын көзөмөлдө калды. Ал эми Башар Асад Алеппону алууга өкмөттүк армия соңку аракеттерди көрүп жатканын билдирди. Тажик бийлиги 12 декабрдан тарта электр энергияга болгон чектөөнү дагы 1 саатка узартты. Өлкө президенти Эмомали Рахмондун буйругу менен мурдараак өлкөнүн айрым аймактарынын 4 саат бою жарыксыз калтырылып жаткан. Бул арада Барки Точек Энерго холдинг компаниясы калкты сарамжал пайдаланууга чакырып, электр энергия болгон төлөмдөрдү өз учурунда төлөөгө чакырууда. Тажикстанда түзүлгөн мындай жагдай тууралуу журналист Душанбенин тургуну Фариштамох Гулова 11 каналына мындай чектөөлөр кышкы маалда элдин тиричилигин бир топ оорлотуп жатканын мындайча түшүндүрдү. Так как другого вида отопления в Таджикистане, в деревнях, Таджикстандын айыл аймактарында жыгач жана көмүр сыяктуу табигый отундан башка энергия жок болгондуктан электр энергияга болгон муктаждык олуттуу маселе. Жада калса Душанбе шаарында жакында эле кабаттуу үйлөргө электр энергия бериле баштады. Көп киши аны колдонгондугу үчүн жарык өчүп калган мүчүлүштөр пайда болууда. Из-за того, что люди в основном пользуются электроэнергией, получается вот эти перебои
Белгилей кетсек, масштабтуу түрдө жарыктын үзгүлтүккө учурашын бийлик кыштын келиши менен сууктаган аба ырайына байланыштырууда. Маалыматтарга караганда жарык Душанбе жана ири шаарларда гана берилгени менен калган региондордо саат эртең мененки 10го чейин, кечкисин саат 4төн түнкү 10го чейин гана пайдалана алышат. 11 каналынын жаңылыктары улантат. Эми кийинки мүнөттөрдүн кабарларын кыскача мазмуну. Дордой ассоциациясынын түзүлгөнүнө 25 жыл толду. Бул убакыт аралыгында базар өнүгүү жолунда гана бара жатканын жетекчилик белгилөөдө. Андыктан соодагерлер учурда евразиялык биримдиктин зыянын тартып жатат деген пикирлерге кошулбайт. Дордой базары жоголуу алдында турат деген пикирлер канчалык жөндүү? Соодагерлер өздөрү бул туурасында кандай ойдо? Кабарчыбыз учурдагы базардын жашоосун көрүп келди. Бул арада элдик таланттар аныкталды. Кароо сынагынын жыйынтыгы менен аныкталып жеңүүчүлөр акчалай сыйлык менен сыйланышты. Эгемендик алган жылдан бери Кыргызстандын Борбор, Азиядагы чоң соода борборуна айланган Дордой ассоциациясынын түзүлгөнүнө 25 жыл толду. Буга байланыштуу бүгүн Бишкекте өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсү үчүн негизги локомотивдерден болуп калган базарлардын абалы тегерек үстөлдө талкууланды. Дордой бирлигинин президенти Аскар Салымбековдун пикиринде, Кыргызстан евразиялык биримдикке мүчө болгондон бери базардагы соода солгундады деген сөздөргө кошулбайт. Айтымында экономикалык биримдиктен базар зыян тарткан жок, тескерисинче өнүгүүлөр болгонун мындайча айтып берди. Кудайга шүгүр, мына акыркы жыл, мына ушул 16-жыл сооданын баягы кайра жанданганын көрсөтүп атат да. 15-жыл, 14-жыл кыйын болгон. Дордой өлөт деп да айтып атышты кээ бирлер баягы конкуренттер. Бирок чыгышта базар эч качан өлбөйт. Канча деген миңдеген адамдардын тагдыры ал жерде. Ушунун баарын иштеткенге адамдын жанагындай ички потенциалы менен биздин базарыбыз Кудайга шүгүр иштеп өркүндөп атат. Анткан менен базардагы соодагерлер базарда болуп жаткан кырдаал боюнча башкача пикирди карманышат. Кесиптешим Эркингүл Төлөн кызы алардын үнүн угуп келди. Как продвигается торговля на ТРК Дордой? Очень плохо. Из-за чего? Ну, у людей как таковой нету способности, покупательной способности нету. Зимой в это время обычно, в другие времена бы в это время в декабре хорошая торговля была. А сейчас, увы, нету. Жакшы эмес? Ооба. Эмне үчүн билбейсизби? Причиналар көптүн. Кризис болуп па дүйнө жүзүндө, ошого байланыштуу. Сегодняшний день обстоит торговля на Дордой. Слабо. Слабо? Да. Почему так происходит? Не знаю. Но слабо, да? Да. Белгилей кетсек, Дордойдо учурда 100 миңдеген адам иштейт, жылына казынага 5 миллиард сомдон ашык пайда түшүрүп турат. Бул кумтөрдөн түшкөн каражатка барабар. Кыргызстандагы 1 миллионго жакын эл Дордойдон товар алып жерлерге соода кылат, бирок анын көлөмү жалпы сооданын 20% гана түзөт, 80% тышка чыгат. Дордой базарындагы бүгүнкү абал евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери соода төмөндөп кетти. Дордой базары жоголуп баратат деген айтылгандар канчалык негиздүү? Бул тууралуу ишкер Темирлан Сарлыкбек уулу менен кесиптешим баарлашып келди. Саламатсызбы, Темирлан байке. Ушул биздин суроолор Дордой базарына байланыштуу болмокчу. Биз баарыбыз эле билебиз, Борбор Азиядагы эң ири базар болуп эсептелингени. Бирок Кыргызстан евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери соода солгундап калды деген маалыматтар бар да. Эмне себепке бул байланыштуу, бул көрүнүшкө эмнеге дуушар болуп атат азыркы учурда? Менин пикиримде, Кыргызстанда Дордой базарынын түзүлүп, Дордой базарынын КМШ өлкөлөрүндө эң чоң базарлардын бирөөсүнө айлангандыгынын бирден бир себеби Кыргыз Республикасынын эң биринчи болуп, КМШ өлкөлөрүндө эң биринчилерден болуп, дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгонунда болчу да. Биз бир эле убакта Кыргызстанга тыштан дагы арзан товар алып келип, ошол убакта КМШ өлкөлөрүнө арзан баада кайра реэкспортлоого мүмкүнчүлүгүбүз бар болгон. Бул биринчи себеп болчу. Экинчи себеби албетте эч ким муну айтпайт, бирок Кыргызстандагы мурда болуп келген мыйзамсыз жолдор менен Кыргызстанга товар алып кирүү дагы көп товардын дагы арзан, рынокто дагы арзан болуп, реэкспортко дагы арзан баада чыгарууга мүмкүнчүлүк жараткан. Акыркы убакта бул жолдорго бөгөт коюлду, себеби дегенде эң биринчиден башка КМШ өлкөлөрү түздөн түз Кытайдан жана башка өлкөлөрдөн түздөн түз товар алууга мүмкүнчүлүгүн ачты, жол ачты, өздөрү жол салышты.
биринчиден. Экинчиден, Кыргызстанда баарыбызга байкалгандай эле мыйзамсыз жол менен же болбосо дагы арзан коррупциялык жолдор менен товар алып кирүү азайды десек болот, басаңдады. Үчүнчүдөн дагы Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин Кыргызстандын башка өлкөлөргө караганда товарды арзан растаможка кылууга мүмкүнчүлүктөрү жоюлду. Ушунун баары келип биздин Дордой базарынын иштешине же болбосо Кыргызстандын башка өлкөлөргө реэкспорт кылуу мүмкүнчүлүгүн азайтты. Дордой базарынын ушул соодасы солгундап калган себебинде жетекчилик кандай катачылыктарды кетирди деп ойлойсуз? Катачылык бул бүгүнкү акыбал, Дордой базарындагы бүгүнкү акыбал же болбосо Кыргызстандын экономикасында реэкспорттун азайышы акыры келип боло турган нерсе болчу. Бул албетте азыркы убакка туш келди. Катачылык эмне? Катачылык биз жалаң эле реэкспорт менен мамлекеттин экономикасын кармап турууга мүмкүн эмес экендигин эртерээк түшүнүшүбүз керек болчу. Биз Кыргызстанда өзүбүз өндүргөн товарларды экспортко жол ачуу дагы керек болчу да. Биз ага жетишкен жокпуз. Мисалы үчүн дүйнөлүк соода уюмуна мүчөбүз. Ошол эле убакта дүйнөнүн бардык жеринен Кыргызстанга товар келет, бирок Кыргызстандан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон эч бир өлкөгө товарды экспорттоо мүмкүнчүлүгүн биз кармай алган жокпуз. Ошону жарата алган жокпуз. Ошого окшош эле акыбал азыр келип турат. Биз Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болдук. Ошол эле убакта биз ошол өлкөлөргө, мүчө өлкөлөргө товар экспорттоо мүмкүнчүлүгүн дагы деле кармай албай жатабыз да, ошого шарт түзө албай жатабыз. Бунун экспортту жандандыруу же болбосо башка өлкөлөргө экспортко шарт түзүүдө эң биринчи мыйзам, эң биринчи кадам бул бизде Кыргызстанда эл аралык аккредитациясы болгон лабораторияларды ачыш керек болчу. Эмне себеп болуп атат белгисиз. Буга чейин көп жолу бул сөздөр козголду, сүйлөндү, бирок мамлекет дагы деле эл аралык аккредитациясы болгон лабораторияны сала элек. Бул эң чоң биздин кемчилигибиз болуп калды. Ушул Дордой базарынын келечегине кандай баа бересиз? Эгерде ушундай темпинен өнү көрсө, кандай нукта болот жолу? Биз Дордой базары жана айтып кеткендей эле биз реэкспорт системасынан мурда биз көбүрөөк көңүлдү Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын экспортуна бурушубуз керек да. Ошондо биз дагы соодада өзүбүздүн ордубузду таба алабыз. Темирлан байке, ушул суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жаңылыктарды улантабыз. Ысык көл облусунун Каракол шаарында туризм менен алектенген жарандар президент Алмазбек Атамбаевке жана депутаттарга видео аркылуу кайрылышты. Анда жарандар чет элдик жарандарды милдеттүү түрдө каттоо жөнүндөгү мыйзамды чакыртып албаса, Караколду конокторду кабыл алган ишкерлерге тоскоол болуп жатканын айтылат. Тактап айтканда, алар кышында келген чет элдик меймандардын жүрүшүнө мыйзам тоскоол болуп жатканын белгилешкен. Данный закон он препятствует развитию туристов именно в нашем. Бул мыйзам бир гана биздин аймакта эмес, бүткүл өлкөдө туризмдин өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратат. Ошондой эле текшерүү органдарына коррупциялык жол ачат. Каракол шаарыбыздын тургундары кыш жай сезондорунда гана иштеп, жашоосун камсыз кылууда. Ошондуктан өзүмдүн Каракол шаарынын тургундарына, ошондой эле туризм коомчулугунун атынан суранат элем. Бул мыйзамды кабыл албаңыздар. Туризма на данный момент его нужно отменить. Эске салсак, ноябрдын баш чендеринде Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек деген мыйзам кабыл алынган. Кыргызстандагы элдик таланттар эл ичи өнөр кенчи республикалык кароо сынагына жыйынтыкталып жеңүүчүлөр аныкталды. Аталган сынакта мыкты үй бүлөлүк ансамбль номинациясы боюнча Жумгал районунан келген Жумадил Көбөгөновдун үй бүлөсү биринчи орунга татып 75 000 сом акчалай сыйлык алса, Тоң районунан келген Серкебаевдин Кут ансамблі экинчи орунга ээ болуп 55 000 сом алды. Үчүнчү орунду Ош облусунун Араван районунан келген Курбанбаевдин үй бүлөсү алып 35 000 акчалай сыйлык алды. Мындан сырткары сынакта дагы
улуттук аспапта мыкты ойногондор, мыкты улуттук бий, мыкты комузчу, мыкты огончу, мыкты манасчы, дастанчылар аныкталып, акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Эл ичи өнөргенчи республикалык кароо сынактын максаты аймактарда элдик чыгармачылыкты өнүктүрүү жана сактоо болуп келет. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышты толуктады. Кечиңиз жакшы маанайда улансын. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.